Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы Айденик балдар бакчасынын аймагына 50 орундуу кошумча имаратынын курулушуна капсула салынды. Шаардын расмий өкүлдөрү менен бирге Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин Касамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун координатору Баялиев Майрамбек, ошондой эле Кара Козу айылынын тургундары, мекеме ишканаларынын жетекчилери катышып, бала бакчанын курулушун жигердүү колдоого алышты. Өз негизинен биздин шаарыбызда 13 бала бакча бар. Бүгүнкү күндө 2400 адам бала ошол жерде тарбияланат, садиктерде. Биздин бүгүнкү күндө ошол жерде тургандар муктаждыктар 2550 да. Жарым ушул 50%ке жакын ушул камсыз болот шаарыбыздын ичинде. Муктаждыктар өтө көп. Кичине болсо да биздин муктаждыктарды чечет деген бир жакшы оюбуз бар. Буга биз шаардык кеңештин сессиясында жалпы депутаттар 5 миллион сом акча каражатын бөлүп бердик. Курулуштун жалпы суммасы 18 миллион 990 миң сом. Бала бакчанын курулушун үстүбүздөгү жылдын ноябрь айына бүткөрүү пландалган. Ичинде бардык шарттар каралган. Азыр бул жерде 8 жумуш иштеп атат. Бул баштап кетабыз. Дагы одновременно баштайбыз жумуштарды, башка жумуштарды баштаганда ошо 30-40ка чейин бала келип иштейт. Тездетүү боюнча ошо сентябрь айында, ошо 1-сентябрга ушул имарат толугу менен бүтүрүп, биздин балдарга шарт түзүү максатында кабыл алууга берет. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө ошол жерде 120 бала болгон болсо, кошумча 50 менен 200 бала кошумча дагы иш орун түзүлүп атат. Балдардын Кара Козунун муктаждыгын чечүү максатында ушул иштер аткарылат. Бул эле бул шаарда бир эле бала бакча эмес. Бүгүнкү күндө дагы 2-3 бала бакчаны пландаштырып атабыз. Буюрса 2023-жыл билим берүү тармагына, ушу медицина тармагына аябай жакшы көңүл бурат. Белгиле кетсек, 2000-жылы Ашар жолу менен курулган Айденик балдар бакчасында учурда 145 бала тарбияланып келет. Дагы 162 бала кезекте турат. Мындан улам кошумча бала бакча куруу муктаждыгы жаралган. Бул ыңгайлаштырылган бала бакча эле, мектепте эле элдин өтүнүчү менен талапка ылайык ыңгайлаштырылган 4 тайпада балдарды кабыл алганбыз. 2008-жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Балдар бакчасы Касамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун социалдык экономикалык инфратүзүмдү жакшыртуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү чыңдоо багытында аткарылуучу иш-чаралардын алкагында курулууда. Бул иш-чаралар Арис уюму тарабынан ишке ашырылууда. Долбоорго Баткен облусунун Касамин жогорку чыңалуудагы электр линиясынан 1,5 миң метр аралыкта жайгашкан 29 айыл кирген. Жалпысынан жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун негизги долбоору Кыргызстандын 3 областында ишке ашырылып атат. Мына Касамин жогорку болуттогу чыңалууга жакын областтарда, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 77 калктуу конуш. Биздин ошонун бардыгына 11 миллион акш доллар каралган. Баткен областында Кызылкыя шаарында мына Айденик балдар бакчасына 50 орундуу кошумча имарат куруп берип атабыз. Үч коргон Балакыш айылдарында КСВнын имараты жана ФАПтын имараты, ошондой эле тротуар парктар курулуп атат. Сүлүктүү шаарында тротуарлар жасап берип атабыз. Төрткүл айыл өкмөтү, Кадамжай районунун Актурпак айыл өкмөттөрүндө ФАПтарды куруп берип, мына пайдаланууга берүү алдында турабыз. Ошондой эле ички каналдарды ремонттоо. Долбоор 3 багытта иш алып барат. Электр энергиясы менен камсыздоону, социалдык экономикалык инфратүзүмдү жакшыртуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү чыңдоо. Кириш алып келүүчү объекттердин курулушун каржылоо, инфратүзүмдү жакшыртуу багытында башталган балдар бакчасынын курулушу жаңы окуу жылына карата даяр болуп пайдаланууга берүүсү күтүлүп жатат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылык.